Бүгін мен сізге Unilife социальный сет приложение жөнінде сөйлеп беремін. Жаңа бұл Unilife приложение ішіндегі ақша табулар бойынша айтып беремін. Мінекей приложение негізі шыққанына 1,5 жыл болды. Қолдануға берілгеніне 1 жыл болды. Елдер 1 жылдан бері қолданады. Мысалы үшін эми бұл приложениянын бізге эмне артықчылығы бар. Мысалы үшін biz TikTok, Instagram, YouTube, Google, WhatsApp, Telegram деген өз қолданып жүрген приложенияларды білеміз туралы. Ошолор бойынша да айтып берейин. Мисалы үчүн TikToктон сизделе TikToктон акча иштесеңиз болот. Ал үчүн 1000 подписчик жыйнап, шарттарын орундап, ошол шарттарды аткарган болсоңуз, сизге прямой эфирге чыгып акча алууга уруксат берилет туурабы. Мисалга Instagramдан же болбосо YouTubeдан прямой эфирге чыксаңыз, сизге акча төлөнбөйт туурабы. Мисалы үчүн YouTubeдан деле акча табыш үчүн 1000 подписчик, какой-то просмотр, ушундай шарттарды чогултушуңуз керек, аткарышыңыз керек. Ал эми сиз мисалы үчүн Instagramды жаңы азыр көчүрүп туруп, жаңы аккаунт ачып, прямой эфирге кирсеңиз, сизди эч ким көрбөйт. Неге? Себеби Instagramдан прямой эфирге чыкканыңызда сизде подписчик болбосо, сизди эч ким көрбөйт да. Ал эми Unilife'дин өзгөчөлүгү эмне? Unilife сиз азыр ссылка менен регистрация өтүп, Unilife приложениясын көчүрүп, ичине киресиз дагы, эч кандай подписчигиңиз жок, жагын катталдыңыз. Эфирге чыксаңыз, эфирге чыгасыз да, мындай эфирге чыгып сүйлөшөсүз. Мисалга сизде сразу 40, кеминде 40 просмотр болот. Мисалга. А Unilife'дан прямой эфирге чыгып акча табуу үчүн эч кандай шарттар жок да. Мисалга 1000 подписчик чогулт, же болбосо мынча видеоңда мынча лайк, мынча просмотр болсун деген шарт жок. Unilife'га катталасыз, прямой эфирге чыгасыз, прямой эфир аркылуу акча таба бересиз. Мисалга Unilife'да без вложения жана вложения менен иштөөгө болот. Бул кандай? Акча салбаштан иштесеңиз болот, жана акча салуу менен иштесеңиз болот. Кимге кайсыл вариант ыңгайлуу өзү тандап алат. Мисалы үчүн мен Unilife'га инвестиция катарында келгем. Unilife'га инвестиция кылса болот, акчаңызды көбөйтсөңүз болот десем, мени элдер мошенник, аферист дейт. Негизи мындай комплименттерди күнүгө угуп бышып деле калгам. Мен көңүл бурбаймын, себеби адамдын мээсинде, жүрөгүндө эмне болсо ошону сүйлөйт. Алардын сүйлөгөн сөзүнө карап эле деңгээлин билип койсоң болот. Мисалы үчүн мен өзүм 4 жылдан бери инвестиция тармагында жүрөм. Көптөгөн компанияларга инвестиция кылып келем. Ошолордун катарында Unilife деле бар. Бул видео сакталат. Unilife деле бар. Мисалы үчүн сизде 2 жол бар. Unilife'га кааласаңыз без вложения иштейсиз, акча салбай. Кааласаңыз вложения менен. Бирок мурдагыдай Unilife'да 5 лайк, 5 комментарий, 3 прямой эфир көрүп акча таба турган airdrop бүткөн. Түшүндүрө алдымбы сизге? Азыр мисалга сиз Unilife'га кирсеңиз, сизде 2 эле жол бар акча табуучу. Мисалга вложения жана без вложения. Эми ал кандай? Мурда бар эле. Мисалга 5 лайк, 5 комментарий, 3 прямой эфирди көрүп, мурда акча тапса болот деп. Бирок кече кайсы болчу? Азыр кое туруңуздар. Азыр кече 16 октябрда airdrop токтотулган. Бул дегени мисалга кайсы бир компания өзүнү таанытуу үчүн же бир кайсы бир бизнесин реклама кылуу үчүн катталуучуларды, адамдарды чакыруу үчүн какой-то убакытта, какой-то время бир airdrop уюштурат. Мисалга Бишкекте биз тааныган, биз билген Ernest костюмис барго, туурабы? Магазин барго. Мисалга 2 костюм алсаң 3-сү подарок дейт, туурабы? Бул airdrop. Ошо Ernest не кылат? Адамдарды, клиенттерди, катталуучуларды өзүнө тартыш үчүн 2 костюм алсаң 3-сү подарок деп адамдарды тартат. 1-2 ай или 5-6 ай ушундай рекламасы күчөйт да. Мисалга или баягы шаурма саткандар айтат го. 2 шаурма алсаң бирөөсү бекер дейт, туурабы? Или 5 шаурма алсаң 2 литр кола кошуп беребиз деген, булардын баардыгы airdrop деп айтылат. Неге? Өзүнүн компаниясын мактоо үчүн, кайсы бир бизнесин рекламалап элге таанытуу үчүн баардыгы airdrop. Эми бул
Unilife-тын ичинде 2 airdrop болгон караңыз. Unilife бул приложениянын аты, мисалга WhatsApp бул приложение туурабы, Telegram бул приложение туурабы. Ошол сыяктуу эле Unilife бул приложениянын аты болот. Ал эми Unilife-тын ичинде ар кандай функциялар бар. Түшүндүрө алдымбы? Ошол 2 функция аркылуу биз 1 жыл бою без вложения акча таптык. Биринчи функция ошол Unilife-тын ичинде эле OpenSea бөлүмү. OpenSea'де башында airdrop башталган. Алдай бир 5-6 ай иштеди го. Лайк, комментарий, видео көрүп акча тапканбыз. Ал airdrop 5-6 ай иштеп токтотулган. Андан кийин Unilife-тын ичинде дагы бир функция бар. Unimax деген. Ошол Unimax-тын ичинде дагы 5-6 айлык airdrop болду. Мен айтып атпадым буга чейин какшап сайрап 5 лайк, 5 комментарий, 3 прямой эфир көрүүнүн негизинде, мисалы үчүн, көрүүнүн негизинде сиздер без вложения акча чогултуп, иштеп аласыңар деп айтып жүрсөм, канчалык адамдар мени мошенник, аферист деп негатив жазып мага бут тосушту да, мисалгачы, airdrop'тун убактысы бүттү. Түшүндүңөр э? Unilife-та 2 airdrop болгон. Бириси OpenSea, экиси Unimax. Азыр 2 airdrop деле убактылуу токтотулду. Бирок бул деген Unilife жабылды деген эмес, ал жабылбайт, потому что Unilife WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube сыяктуу эле приложение, социальный сет болгону кичине өзгөчө жери бар. Эмне? Кааласаңыз без вложения иштейсиз, кааласаңыз вложения менен иштейсиз. Unilife-тын өзүнүн Unix деген токени бар. Түшүндүрө алдымбы? Эми биржа тармагында жүрбөгөндөр бул токен эмне, аны түшүнбөйт чындыгында. Бирок мен сизге кыскача кылып айтып кетем. Машина чыгарган Илон Масктын заводу бар. Tesla, T-E-S-L-A. Угулатабы? Tesla, Кесла деп жүрбөгүлө. T-E-S-L-A. Tesla. Илон Масктын Tesla деген компаниясы бар. Машина түрдүү машина техникалар чыгарат. Ошол Тесланын деле өзүнүн токени бар. Көрдүңөрбү? Мисалга. Андан да кайсы компанияны мисал келтирейин. Мисалы үчүн Coca-Cola деген бар, баарыбыз ичип жүргөн Coca-Cola. Бул деле компания. Alibaba, Alibaba Кытайдан товар алып келип саткан приложение Alibaba. Wildberries булардын деле токени бар да, өзүнүн токени. Мисалга Binance, Bybit деген биржаларды угуп жүрсөңөр керек. Именно ошол Binance боюнча айтайын. Binance бул биржа кошелек, ичине акча салып, ар кандай валюталарды, токендерди алууга жана стейкинг, майнинг коюп акча табууга боло турган приложение Binance. Эми ошол Binance-тын деле өзүнүн BNB деген токени бар. Түшүнүктүү болуп атабы? Мисалы үчүн WhatsApp-тын, Telegram-дын, YouTube-тун, Google-дун өзүнүн ичинде бизге ачыктап көргөзүлгөн токени жок. Ал эми Unilife-тын өзгөчөлүгү мына ушунда болот. Unilife-тын ичинде өзүнүн токени бар. Ал токендин аты Unix. Unix деген токен. Мен бул прямой эфирге даяр эмес элем, негизи сүрөттөр менен көргөзүп берейин деген элем. Кызым уктуп атат, шашылышты тарттым бул прямой эфирди, ушто жеткириштүү элге. Ошондо Unilife-тын ичинде Unix деген токени бар. Бул дегени ошол Unix деген токенге стейкинг, майнинг кошулган. Мисалы үчүн, азыр силерге айтсам күлкүлүү болот, потому что инвестиция эмне экенин түшүнбөйсүңөр. Инвестиция эмне экенин түшүнбөгөн адамга менин сөзлөрүм албетте күлкүлүү болушу мүмкүн. Балким кыжырыңды келтириши мүмкүн. Ага даяр болушуңуз керек. Мына, мен инвестиция тармагында 4 жылдан бери жүрөм. Мисалы үчүн, стейкинг, майнинг бул жакшы нерсе. Сен бир токенди сатып алып, биткоинбы, BNB, Теслабы, любой токенди сатып алып, ошо майнингке салып койсоң, сен уктап атсаң деле баягы майнинговый машина айланып, сага токен берип турат. Ошол токенди сатсаң акча. Сизге түшүндүрөйүнбү? Токен эмне экенин караң. Мисалга сиздин огородуңуз бул майнинг, стейкинг, огород, үйүңүздөгү огород. Сиз ага картошка себелеп койдуңуз. Сиз уктап жатасыз, ал картошка сизге түшүм берип көбөйдү, жыйнап аласыз, туурабы? Ошол сыяктуу эле онлайн тармакта стейкинг, майнинг деген жумуш бар.
Ал стейкинг майнинг эч кандай мошенничество эмес, финансовый пирамида эмес, сетевой маркетинг эмес. Стейкинг майнинг бул инвесторлор үчүн. Мисалга мен инвестормун. Мен акчам бар. Любой компанияга барып, акчамды салып, стейкинг майнингге коюп койсом, менин акчам көбөйөт жана мага күнүмдүк кирешесин бере берет. Бул убактылуу эмеспи, токтоп калбайбы? Мен сизге түшүндүрүп кеттим жогоруда. Бул airdrop токтогон. Түшүнүктүү болдубу? Бул Unilife'дын убактылуу коюлган airdrop'у токтогон. Вот. Ал эми башка функциялар иштейт. Балким жакында жаңы башка бир airdrop ачылышы мүмкүн. Вот. Анан ошол Unilife'дын ичинде деле стейкинг майнинг деген функция бар. Түшүндүрө алдымбы? Азыр мен экинчи телефондон көргөзүүгө аракет кылам, бирок интернетти үйдө аябай. Азыр коюлат бекен эми. Эгер экинчи телефондон коюлуп калса, так. Unilife'га $100 баштап акча салып көбөйтсө болот. Бул абсолютно чындык. Бирок силерге эми жалпак тил менен Unilife'га акча салып көбөйтсөң болот десе, силерге бул нерсе эмне? Мошенничество деп сезилиши мүмкүн. Себеби сизде инвестицияга билим жетпейт, инвестицияга карама каршы терс пикир ойлоруңуз бар. Мисал үчүн, вот ошол үчүн сизге стейкинг майнинг коюп акчаңды көбөйтсөң болот десе, сизге чындыгында күлкүлүү, балким өтө эле бир жакшы эмес болушу мүмкүн. Инвестиция тармагында жүргөндөр стейкинг майнинг эмне, буну жакшы эле түшүнөт. iPhone'дон кошулбай койду Wi-Fi, экинчи телефонум без Wi-Fi иштебейт да. Мен мунусун да көргөзө албадым. Мисалга, Unilife приложениясына жөн эле акчаны киргизип койсо эле, салып койсо эле ал көбөйө берет деген эмес. Мен жакшылап түшүндүрөйүнчү. Мени мошенник, аферист дегенден мурда өзүңөр инвестиция, блокчейн, смарт-контракт, биржа, кошелектор боюнча, стейкинг, майнинг боюнча жакшы билим алып келсеңер, ошондо менин сөздөрүмдү түшүнүп каласыңар. Мисал үчүн, Unilife'га акча салып атасыз. Минимум $100 жогору. Мисалга, ал акча доллар болуп салынат. Себеби ал дүйнөлүк компания, ал жака Кыргызстан карта или Россия карта уланбайт. Ошол Unilife'дын ичине акчаны Binance же болбосо Bybit сыяктуу биржа кошелектор менен акчаны доллар кылып киргизебиз. Жеңил кылып айтканда, сиз мисалга мага 10 000 сом которсоңуз, ошол 10 000 сомго канча уштук доллар келсе, ошол долларды алып, сатып алып биржа аркылуу сиздин Unilife кабинетке киргизип берем. Мисалга, эми сиздин Unilife кабинетиңизге доллар кирди. Ал долларга ошол Unilife'дын ичиндеги Unimax деген токенди сатып алынат. $100 или $200 Unimax токенди сатып алынат. Unimax токен гана стейкинг майнингге коюлганда сизге акча иштеп берет. Бул стейкинг майнинг адал. Түшүнүп атасыңарбы? Билими жоктор мени кечке сонун комплименттер менен жамандайт. Мошенник дейт, аферист дейт, динге туура келбеген ишти кыласың дейт. Алардын түшүнүк деңгээли ошол. Ал эми Unilife же болбосо любой эле стейкинг майнинг менен акча көбөйтүш үчүн сиз адам чакырышыңыз шарт эмес, товар сатышыңыз шарт эмес. Ал жака сиз просто акчаңызды вложить этесиз, киргизесиз акчаңызды. Акчаңызды киргизесиз, туура стейкинг майнингге коюлган болсо, ошол акчаңыз көбөйөт. Адал жол менен албетте. Мисалы үчүн, стейкинг майнинг көп жерде бар. Binance'дын ичинде бар, Bybit биржа кошелектин ичинде бар стейкинг майнингчи. Мисалга, Bybit'тин ичинен деле каалаган токендерди алып туруп стейкинг майнингге кошуп койсо, мисалга, ошол токен күнүгө тыйын сизге тууп берет. Анын баарын чогултуп алып сатсаңыз акча болот. Стейкинг майнинг деген ушинтип түшүнгүлөчү, пожалуйста. Жалпак тил менен кыска айттым. Вот, Unilife'дын ичинде өзүнүн токени бар, Unix аты. Анан биз ошол акча доллар салганда долларыбызга Unix токени сатып алабыз. Ооба, Unix токени сатып алып, моментально аны биз эмне кылабыз? Стейкинг майнингге коебуз. Мисалга,
30 күнгө, 90 күнгө, 6 айга, 1 жылга чейин стейкинг майнингге коюу системасы бар. Сиз көрсөтүлгөн суммаларды кааласаңыз 3 айга стейкинг коёсуз, кааласаңыз 6 айга, кааласаңыз 30 күнгө. Мисалга, если сиз новичок болсоңуз, сиздин акчаңыз аз эле $100-200 бар болсо, анда сиз Unilife'га кирип, ошол стейкинг майнингге 30 күндүгүнө койсоңуз болот. Вот. 30 күндү көрөсүз, сиздин өзүңүздүн акчаңыз чыгат. И стейкинг майнингден түшкөн акчаңызды деле аласыз. Вот. Түшүндүрүп бердимби, акча кантип не болуп көбөйүшүн. Дагы бир жолу кайталайм. Азыркы учурда Unilife'дан без вложения жана вложения менен акча тапса болот. Азыр без вложения дегенде ага эмнелер кирет. Мисал үчүн, караңыз. Сиз сайтка катталасыз. Сразу катталып кирип эле прямой эфир аркылуу акча тапсаңыз болот. Буга чейин прямой эфир боюнча түшүндүргөнмүн. А если сиз прямой эфирде мен бетимди, жүзүмдү көргөзгүм келбейт десеңиз, анда прямой эфирге окшогон голосовой чат деген бар. Голосовой чатты басасыз, сиздин бетиңиз көрүнбөйт, үнүңүз угулат, кааласаңыз ырдап бериң, үнүңүз менен сүйлөшүң. Голосовой чатта кыргыздар бар, анча-мынча орустар кирип калышы мүмкүн. Же болбосо голосовой чатка өзүңүздүн тааныштарды, подружкаларды, ушакчыларды алып кирип алып сүйлөшүп отурсаңыз болот. Сиздин голосовой чатыңызга кирген коноктор сизге подарка берет. Ошол подарка акча болот. А если прямой эфирде магышып мынтип жүзүңүздү көргөзүп деп отурсаңыз, деле сизге подарка берет. Ал деле акча болот. Түшүндүңүзбү? Эгер сиз азыр Unilife'га кирип иштейм десеңиз, айттым, дагы кайталайм, 4-нчү жолу кайталайм. 2 жол бар. Кааласаңыз $100-200 салып стейкинг майнингге коюп акчаңызды көбөйтөсүз. А если менин акча көбөйткөнгө сала турган акчам жок десеңиз, анда эмне кыласыз? Катталып кирип прямой эфирден, же болбосо голосовой чаттан акча таап иштесеңиз болот. А буга чейинки 5 лайк, 5 комментарий, без вложения иштөө airdrop убактылуу токтотулду. Балким жакында жаңы airdrop ачылышы мүмкүн. Мисалга, Unilife'га акча салып көбөйтсө болот десе эле көпчүлүгү мошенник дейт. Сайттын өзүнө сетевой маркетинг пирамида дейт да, потому что билими жетпейт. Меники баш жолука, мына жакта полный ме болсо, алардык ошол жер пустой да, ошол үчүн жетпейт билими. Мисалга, мен айтып өттүм, YouTube'га кириңиз, инвестиция боюнча билим алыңыз. Мисалга, азыр инвестицияны элдер эмне кылып атат? Акчага курс кылып сатып атат. 50 000 сомго, 100 000 сомго мен сага инвестиция кылганды үйрөтөм депчи. Бар Кыргызстанда ошондой адамдар. Сиз бирөөнүн курсуна чөнтөгүнө 50 000 сом, 100 000 сом берип койгондон көрө, ошол 50 000 сом, 100 000 сомду өзүңүз стейкинг майнингге коюп, инвестиция жолу менен акчаңызды туура адал көбөйтсөңүз болот да. Мисалгачы, мен азыр бирөөдөн 50 000, 100 000 сомго, даже 10 000 сомго курс сатып албаймын. Потому что мен инвестицияны окуп, ичип, курсакка түшүрүп койгонмун инвестициянычы. Мен азыр эч кимден курс сатып албайм. Просто акчамды стейкинг майнингге коюп эле көбөйтөм. Мисал үчүн, вот жеңил жашоо. Ал жака адам чакырбайсың, товар сатпайсың, просто акчаңды саласың. Сен уктап, жыргап жатсаң деле сага стейкинг майнингден акча түшө берет. Ошону үйрөнүш керек ар бир адамчы. Мисалга, мага деле монтип эфир өтүп, онлайн жумуш түшүндүрүш оңой эмес. Мен түшүндүргөнгө, үйрөткөнгө билимим жетет, бирок адамдар даяр эмес. Күнүгө личкама, Instagram, WhatsApp'тан ар кандай коркутуулар келет, камалып кетесиң, анан мынтип кетесиң, тиңип кетесиң дейт, арыз жазам дейт. Мен не кылдым? Мен бир катам эмне? Элдерге онлайн жумушту бекер үйрөткөнүм, инвестиция кылганды бекер үйрөткөнүм. Бул менин чоң катам да, элестеткиле. Ошо бекер үйрөткөнүм үчүн менин конкуренттерим, айланамда Фаберлик Рнифте иштегендер, мисалга да, вот, или курс саткандар, трейдер курсун окуткандар баардыгы мага көрө албастык кылып, ар кандай аккаунттар менен ошо мен бекер үйрөтөм деген сөзүм үчүн мага азыр аябай көп мындай кысымдар болот да магачы. Мисал үчүн, душмандарымды аябай көп таап алдым өзүм. Ушул бекер үйрөтөм дегеним үчүн эле менде душман көбөйүп кетти. Вот.
Дагы кайталайм. Эгер сиз өзүңүз инвестиция, стейкинг, майнинг эмне экенин үйрөнбөсөңүз, бирөөлөрдүн курсун сатып алып, жыйынтык чыгара албай өмүр бою кыйналып жүрө бересиз. Менден сурагыла, мен буга чейин деле көп жолу айткам. 40 000 сомго курс сатып алдым, 15 000 сомго документ ачтырдым, Wildberries'ке иштейм деп. 750 000 сомго товар алдым, банкрот болуп калдым, күйүп калдым. Ошондо курс сатып мени окуткандар же мени банкрот болгон абалыман чыгарып кеттиби? Или мага жардам берип койдубу? Вот именно ошондо көзүм ачылган. Ошол менин акыркы жолу курс сатып алганым болду. Негизи крупный суммага. Вот, бул мага чоң тажрыйба болду. Азыр мен эч кандай товар сатам деп ойлонбойм, бирок мени товар саткан компанияларга көп чакырат. Мен товар сатып, ал товардар баягындар витаминдер. Аларды ичип өлүп калсага сен жооп бересиң. Сен жооп бересиң. Бирөө сен саткан шампунду алып башы питтеп кетсе или какач басып башынан жара чыгып кетсе, сен жооп бересиң. Вот именно мен эмне үчүн инвестицияны жакшы көрөмүн. Инвестицияда бул биздин акча блокчейн менен кармалып турат. Мисалга менде Bybit, Binance, биржа кошелокторум бар да. Ал кошелоктун ичинде менин акчам доллар менен турат. Менин кошелекторумда, биржа кошелекторумда канча доллар бар экенин мамлекет билбейт, Американын президенти деле билбейт. Себеби бул блокчейн система. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн, если сиз Мбанк, баарыбыз билебиз Мбанкты, Бакай банк, Кыргызстандын банктары или Россиянын Сбербанк, Тиньковторунда акча кармасаңыз, аны мамлекет билет. Сиздин картаңызга каяктан акча келди, ким которду, каякка соода кылдыңыз, мамлекет баардыгын билип турат да. Анан карагыла. Ал эми биржа кошелектордо сиздин акчаңыз бар экенин, сиз кайсыл жака покупка кылдыңыз, кайсыл жака колдондуңуз, аны эч ким билбейт. Вот именно ошол үчүн мен биржа кошелекторго, блокчейнге, смарт-контрактка байланган инвестициялар жасаймын. Тифкоин алганмын 100 000 сомго, бирок 5 жылда көтөрүлгөн жок. Тифкоинду малдай болуп мен деле алганмын. Тифкоинду алганмын, мен 500 000 тифкоин алганмын. Себеби ал убакта инвестицияга аябай кызыккан кезим болгондагы, билим жетпейт. Ошо тифкоин алсам, байып кетем деп ойлогонмун. Тифкоинду, мисалга, тифкоиндун ичинде ошо кыргыздар чыгарган стейкинг жок. Эгер хотя бы тифкоинду сатып алып туруп, стейкинг, майнингге коюп койсоң, сага көбөйүп тыйын бере турган болсо, анда бул нормально нерсе. Акчага күйбөйсүң. А если кимдир бирөө сизге эмсин коин, лох коин, тифкоин, асман коин, алтын коин дегендер алып келип сунуштап, сен ушуну сатып алсаң, андан 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин баасы $100 чыгат десе, мынтип эки колуңар көргөзүп койгула. Түшүндүңөрбү? Потому что алар мошенниктер. А если сиз, мисалга, кайсы бир монетаны сатып алып, конечно, биржа кошелек менен, каякта бир сайт менен эмес, Binance, Bybit ичинде стейкинг, майнинг бар. Эгер Binance, Bybit'тин ичиндеги кайсы бир токен эмне, тифкоин, эмсин коинго окшогон токен да, токенди сатып алып, Binance, Bybit менен стейкинг койгон болсоңуз, ал сизге күнүгө тыйын берип турса, бул инвестиция деп айтылат. Сизге тыйын түшүп атат, акчаңызга күйбөйсүз. Түшүнүп атасыңарбы? А эми сиз стейкинг, майнинг, инвестиция эмне экенин түшүнбөсөңүз, өмүр бою лох коин, эмсин коинго окшогондорду сатып алып жүрө бересиз. Түшүндүңөрбү? Мисалга, айырмасы ошол. Азыр мен элдерге инвестиция аркылуу акча койсоң болот десем эле бири-бири менен кырылып, мени жаманат кылып жатып калышат. Себеби билим деңгээли ошол. Мол башы пустой, билим алгысы келбейт. Мисалы үчүн, мен мурда ойлочу элем, швейный цех ачсам или магазин ачып алып кийим сатсам мен байыйм депчи. Азыр менин швейный цех ачканга деле акчам бар, магазин ачканга деле акчам бар, бирок мен келосо эмесмин да. Магазин ачып, арендага алып, ичинде товар тизип, адам иштетип, зарылбы мага, зарылбы? Мен чарчагам андай иштерден. Турасы да. Швейный цех ачып алып, ал жака адамдарды коюп, иштетип, тиктирип, аркасынан жүрүп, товарым өтпөй калып, бирлерине кирип, мага лучше эмне? Акчам бар, алам, инвестицияга салам. Ошол акчам мен уктап жазсам деле мага тыйындарды мынтип берип турат. Күнүгө мани.
Вот, мына ушул жакшы жумуш. Азыр 21-кылымда бардыгы телефон аркылуу акча табат. Телефон аркылуу акча табат десе, сиз биринчи фаберликти ойлойсуз да, фаберликте акча тапса болот. Конечно, болот. Ал сетевой маркетинг, ал пирамида, ал жакта товар сатып акча табасың. А мен сизге товар сатпастан акча табууну айтып атам. Мен фаберликти жаман дей элекмин, просто ал жакта товар сатып акча табасың дедим. А мен эч кандай товар саткан компанияларда иштебеймин. Менде вообще жок товар саткан компаниялар. Менде сага кандай пайда бизди бекер үйрөтүп дейт. Мен ушул нерсени 4 жылдан бери максат кылып, 4 жылдан бери элдерге инвестицияны бекер үйрөтүп келем. Ким кааласа иштейт, каалабайбы иштебей эле койсун. А мен өзүм курс сатсам деле болот, 10 000 сом, 20 000 сомго. Бирок дагы жерде курс сатып алып, ошо курстун жыйынтыгын чыгара албай калып кеткен менмин. Вот именно. Ошол үчүн эч кимге курс сатып каргышка калгым келбейт. Мен деле канча адам каргышыма калган. Курс сатып алдым, түшүнбөй калсаң, жыйынтык чыгара албай калсаң, жардам сурасаң, жардам сага. Вот, ошол үчүн мен курс сатпайм. Ал эми бекер үйрөтөт дегенде бул мен командама нормальный адамдарды терип туруп аламын. Инвестицияга түшүнгөн, инвестиция боюнча билими бар, акыл эси ордунда болгон, жоопкерчиликтүү, өзүн өзү эптей алган, өзүнүн акчасын өзү башкара алган нормальный адамдарды Кудайга шүгүр командама алып, алар деле өзүнүн акчасын көбөйтүп, инвестиция боюнча билим алып иштеп келе жатышат. И ар бириңиздерге инвестицияны сунуштаймын. Эгер инвестицияга билимиңиз жетпейби, сизге YouTube жардам берет. YouTube'га жазсаңыз болот, инвестиция деген эмне депчи, мисалгачы, инвестициянын түрү көп. Үйдүн ичиндеги буюмдарга деле кээ бирлери инвестицияга келет, үйдүн сыртындагы буюмдар деле кээ бирлери инвестицияга келет, мисалы үчүнчү кирет да, мына. Кыскача кылып айтканда, могул телефон 18-20 000 сом турат, Poco. Ушул Poco телефонду сатып алып жаңысын. Бирөөгө күнүгө 500 сомго арендага берип койсоңуз болот. Ал байкуш колдонот. Сизге күнүгө 500 сомдон берип турса арендасына. Бул инвестиция деп айтылат. Эми ушул машина, ушул машина, бир Kia или Sonata машина. 1 миллион сомго алдыңыз, ошол миллион сомго алган машинаңызды арендага берип койсоңуз, сизге күнүгө акча тууп берип турса, анда бул инвестиция деп айтылат. Түшүндүңөрбү? Инвестиция десе сөзсүз түрдө мындай бир сайтка кириш керек эмес. Инвестиция жашообуздун бардык жери инвестиция. Мисалы үчүн просто ал нерсеге туура көз карашта болуш керек. Магазин ачып койсоң, магазинден товарың сатылып, сага доход түшүп турса, бул деле инвестиция. Мисалы үчүн да, инвестициянын түрлөрү көп. Мисалга, бирок ошол инвестициянын түрлөрүнүн ичинен эң жеңил болгон инвестиция бул телефон аркылуу жасалган инвестиция. Сиз телефон аркылуу акчаңызды саласыз, туура стейкинг майнинг койсоңуз, ошол акчаңыз сизге көбөйүп, күнүгө майнинг берип турат. Мисалга, менде 6-4 жылдык көптөгөн тааныштарым бар. Мисалга, көптөн бери таанып, сүйлөшүп жүргөндөр деле бар. Мага күнүгө ар кандай адам кайрылат. Мисалы үчүн, инвестицияны жаңыдан баштаткан адамдар, мен силерге Unilife'ты сунуштаймын. Бул кыска мөөнөттүк инвестиция. Мисалга, менде инвестициянын түрлөрү аябай көп үйрөнөм десеңер, бирок ал жака акча саласаң, көп убакытка, 3 айга, 6 айга, 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 4 жыл, 10 жылга чейин акча салып көбөйтө турган, стейкинг, майнинг болуп турган инвестициялар менде мынандай болуп турат. Мисалга, анын баарын айта берсең, элде билим жетпейт, түшүнгөнү. Мен түшүнгөн адамга үйрөтүп айтамын. Мисалга, эгер сиз инвестицияны жаңыдан баштаган болсоңуз, акчаңызды көбөйтүүнү каалап аткан болсоңуз, жана кайсыл компанияга киргенди билбей атсаңыз, мен сизге Unilife'ты сунуштайм. Эмне үчүн дегенде, сиздин 10 000, 20 000 сом акчаңыз бар болсо, ошол акчаны сиз Unilife'тан 30 күнгө салып проба кылып көрсөңүз болот. Мендеги эң кыска мөөнөттүк инвестиция бул эмне? Unilife. Ал жака акчаны 30 күнгө саласыз. 30 күндөн кийин акчаңыз деле чыгат, плюс үстүнө плюс кирешеңизди дагы аласыз. Майнинг стейкингден киреше түшөт. Вот именно. 30 күнгө салып, биринчи жолу инвестиция баштап көрөсүз, жакса, дальше
ар айда 30 күнгө инвестиция салып иштей берсеңиз болот. А если Unilife'дан деле башка компаниялар бар да менде инвестиция боюнча. Аларды үйрөнөм, аларга да иштейм десеңиз мен каршы эмесмин, бирок өмүрүндө инвестиция кылып көрбөгөн адамга мен башка компанияларды сунуштай албаймын. Себеби алар көп жылдык. Жарым жыл, 1 жыл, даже кете берет 10 жылга чейин мисалга. Ал эми жаңы инвестиция баштаган адамга ай сайын киреше чыгып турушу керек мисалга. Түшүнүп аласызбы сиз? Мисалга сизге ай сайын айлык келип турбаса, кантип тиричилик кыласыз? Сиз ай сайын айлык күтүп жашайсызбы? Бир жумушта иштесеңиз туурабы? Ошо айлыкты алып, ар айда бир өзүңүздүн муктаждыгыңызды бүтүрөсүз туурабы? А бул Unilife'дин ичиндеги 30 күндүк инвестиция деле ушундай акчаңды саласың, 1 айда 1 жолу сага айлык болуп түшөт, айлыкка окшоп түшөт да эми. Өзүңдүн салган акчаң деле чыгарып алсаң болот, түшкөн кирешен деле алып алсаң болот. Мисалга $100 салып коюңуз Unilife'га. $100 салып койдуңуз Unilife'га, мисалга анан 1 айда $12 кошулду. Ошондо 30 күндөн кийин баягы $100 сизге $112 болуп кайтып келди. $112 кошелёкто турат Unilife'дин ичинде. Кааласаңыз $112 полный чыгарып алсаңыз болот. Өзүңүздүн салган $100 плюс $12. А если кааласаңыз $100 кайра 30 күнгө инвестиция коюп туруп, $12 алып жеп коесуз. Мисалга, если хотите. А если мен ошол $100 үстүнө кошулган $12 жеп койбойм десеңиз, анда эмне кыласыз? Ошол балансыңызда турган $112 кайра эле 30 күнгө вложение кылып койсоңуз болот. Мисалга, эгер сиз инвестицияны жаңыдан баштап аткан болсоңуз, $100-200 менен андан минимум жок, эң минимум $100. $100-200 менен сиз ар айда түшкөн кирешени жеп койбостон кайра үстүнө кошуп, кайра вложение кылып көбөйтсөңүз болот убактылуу. Мен башында ушинтип иштегенмин. 2 жыл бою акча көбөйтөмүн. Көбөйткөн акчаны эч кимге айтпайм. Оозумду жабам дагы, кайра эмне кылам? Вложениега саламын. Кайра 1 айда көбөйөт. 1 айда түшкөн акчаны аламын дагы, эчтекесин жебей ичпестен кайра вложениега тыгам. Дагы көбөйөт. Ар айда алам көбөйгөндө кайра салам, кайра салам. Ошентип 2 жылда мен 2 миллион оборотко чыкканмын. Ишенбейм, каяктаган айтпачы дейт. Ишенбесеңиз мен эфиримден чыгып кеттим, мага подписка болбоң, видеолорумду көрбөй эле койсоңуз болот. Именно ошого окшогон ишенбеген адамдар үчүн мен инвестицияны айтып, кыйналып, мээнет кылгым келбейт да. Мисалы үчүн өзүңөр өмүр бою кыйнап жашап жүрө бересиңер. Инвестиция боюнча билимиңер жок, анан каяктагы Инстаграмда, Телеграмда бар го. 1000 сом салсаң 30 миң кылып берем, 40 миң кылып берем дегендерге алданып, мурдуңардын маңкасына агызып келесиңер. Толтурам ага, күнүгө ушундай эсеместер келет. Мен паланчыга алдандым, түкүнчүгө алдандым дейт. Мен урушамын, эже дейм. Өмүрүңдө көрбөгөн адамга эмнеге акча бересиң? Сен азыркы заманда акчаңдычы апаң деле көбөйтүп бере албайт. Мисалга, атаң деле көбөйтүп бере албайт. Сен өзүң көбөйтөсүң. Эгер билимиң болсо, если сенде билим болбосо, сен ал акчаны бирөөнүн чөнтөгүнө оңой деп берип коесуң. Ушул эсиңерде болсун. Инстаграмда, Телеграмда акча көбөйтүп беремин дегендерге, ставка игра, акча коюп сага утуп беремин дегендерге мына дегиле, мына сага дегиле. Уктуңарбы? Неге? Ишенбесеңер салып көргүлө. Алар силердин акчаңарды көбөйтпөйт, түшүнүп атасыңарбы? Же алар кантип акча көбөйткөндү үйрөтпөйт. Мен мисалга эч кимдин акчасын көбөйтүп бербейм, даже апамдын деле акчасын көбөйтүп бербейм. Апама деле кабинет ачып берип койгом, ошо сиздин кабинеттин ушул жака акча саласыз, мынтип саласыз, көбөйөт деп көргөзүп берип койгом, мисалга. Вот именно. Ал эми акча көбөйтүп берем деген мошенниктер эч бир сайт менен иштебейт. Же иштеген сайтыңыз сизге бекер үйрөтүп койсо, сиз деле акча көбөйткөндү үйрөнүп алып, өзүңүздүн акчаңызды көбөйтүп отура берсеңиз боло беле? Конечно, болот. Бирок алар сизге эмнени үйрөтөт? Аларда эчтеке жок болсо, мисалга, мен акча көбөйткөндү үйрөтөм дегеним бул мен сиздин акчаңызды көбөйтүп же сизди миллионер кылам деген эмес. Мен сизге мына телефон болсо, мына телефон,
ошол телефон аркылуу кайсы бир приложенияны көчүрүп, ошол приложенияга кантип акча салганды, чыгарганды, стейкинг, майнинг койгонду көрсөтүп, үйрөтүп бере аламын. Ал сиз приложенияны өзүңүз колдоносуз. Мисалга Телеграмга кирип атасыңарбы, Телеграмга өзүңүз бармагыңыз менен кирип атасызбы же менин бармагым менен кирип атасызбы? Конечно, өзүңүздүн бармагыңыз менен кирип атасыз. Мисалга вот ошо Телеграмга өзүңүз кирип элдер менен жазышып атасызбы? Көп ошол сыяктуу эле онлайн акча табууну жана стейкинг, майнингди өзүңүз жасай аласыз. Ал оңой, жеңил нерсе. Мен видео сабактар менен даже кээ бир адамдаргачы видео вызов менен көргөзүп берип турам да, эже ананы басың, онуну, муну басың, биякта басың, аякта басың деп көргөзүп бере аламын. Так, азыр менде сүрөт кошулса, мен сиздерге көргөзүп берем. Так, мына сүрөттү көрдүңөр. Мына жакта голосовой чат деп турат. Бул Unilife'дын ичи бул сүрөт. Сиз Unilife'да азыр катталып, без вложения, мына голосовой чат аркылуу же прямой эфир аркылуу акча таба аласыз. Прямой эфирде бетиңиз көрүнөт. Голосовой чатта бетиңиз көрүнбөйт. Түшүндүрө алдым, кайсы сүрөттөр бар экен карайынчы. Туруп тургула, сүрөттөрдү карап алайын. Азыр мен өзүм жылдырайын. Мына мол менмен жогоруда сүрөт турат. Бул жерде сүрөттү карасаңар, Cupid Unix деп турат. Кече күнү бир эже менин партнерым $676 салды Unilife'га. Вот. Ошол $676 биз 2840 штук Unix токенди сатып алдык. Эми ошол сатып алынган 2840 штук токен Unix'ты стейкингге койдук. Түшүндүңөрбү? Долларды салып койсоң эле ал көбөйбөйт. Ошол долларга, мисалга Unilife'да Unix токени сатып алынат. Unix сатып алып койсоң эле көбөйбөйт. Unix'ты стейкингге коесуң, анан сага тыйын туйт. Дагы кайсы сүрөттөр бар экен менде карап көргөзүп коеюнчу бир жолу телефон иштеп атканда. Так. Бул сүрөт. Unix'тын ичи көрдүңөрбү? Мына Unix токени сатып алдык. Unilife'тын ичи баягы биз сатып алган 2840 штук Unix'ты эмне кылдык? 30 күнгө стейкингге койдук. Кечеги партнерымдын акчасын атайын мен сүрөткө тартып алып өзүмдү көргөздүм, ошоларды түшүндүрүпчү, көрдүңөрбү? Unilife'га долларды тар салып койсоң эле ал көбөйбөйт. Unilife'да өзүнүн Unix деген токени бар. Ошол Unix деген токенди сатып алып, стейкинг, майнингге туура койсоң, сага тыйын берип турат ар айда. Тыйын бир айда бир чыгарып аласың. Вот, эми кийинки сүрөттү көрөбүз. Так, кийинки сүрөттө ошол сатып алган 2840 штук Unix'тын акчасы $676. Эми ошол $676 биз эмне кылдык? 2840 штук Unix'ты сатып алдык. Аны биз стейкингге койдук, майнингге койдук 30 күнгө. Мына сүрөттө. Эми сүрөттүн оң жагында карагыла. Оң жагында 340.8 Unix ожидаемый доход деп турат. Бул дегени сен 2840 штук токенди стейкингге койдуң. Ошол стейкингден сага 340 Unix түшөт деп атат. Мисалга, эми ошол 340 Unix'ты биз түшкөн киреше 340 Unix болдобу? Мына жаңы телефонда калькулятор какта экен. Ошону биз долларга сатып алабыз. Бул жерде доллар иштейт, доллар, сом, рубль эмес. Мына, мисалга карагыла. Бул эже 2840 штук Unix токенди стейкингге койду. Ага айтып атат, сага 340.8 Unix доход болуп түшөт дейт. Эми ошол 340 Unix'тын доллар акчасы канча болот? 0.23. Бул эже $676 салган үчүн бир айда ага $78 түшөт экен стейкингден. Түшүнүп атасыңарбы? Силер ойлойсуңар да мындай акча көбөйтөт десе, акчаны тар салып койсоң эле көбөйө берсе. Ал акчаны тар салып койсоң көбөйбөйт. Эгер сенде билим болбосо, мен айтып атам.
Unilife'га акча доллар менен түшөт. Ошо долларга Unix токенди сатып алабыз. Unix токенди алып койсоң эле бүттү эмес. Ал Unix токенди сен туура стейкинг, майнингге койсоң анан көбөйөт. Ошону түшүнгүлөчү, пожалуйста. Так, мен дагы башка сүрөттөрдү карап көрөйүн. Тегиз менде сүрөт көп эле болчу. Анан бул сүрөттү карайбыз. Бул сүрөттө мисалы үчүн бул Bybit биржасы. Мен ушу Bybit биржасын колдономун. Bybit биржасы аркылуу өзүмдүн партнерлорума, командама доллар сатып алып беремин. Мисалга, мен акча көбөйткөндү үйрөтөм десем, мени аябай көп коркутушат. Мен сени милицияга берем, мошенниксиң, элдин акчасын аласың деп. Урматтуу душмандарым, кыйналбай эле койгула. Кимде ким мага акча которгон болсо, бардыгынын чеги бар. АЭСте кимдин акчасына мен доллар сатып алып берген болсом, анын бардыгынын чегин мен ушинтип сактап коёмун. Мен делечи өзүмдү мындай сактап, коргоп жүрөмүн душмандардан. Так что ойлоңгула мага сүйлөрдөн мурда. Мына кечеги партнерым 60 000 сом салган. Ошол 60 000 сомго 677 доллар сатып алдым деп өзүнө чекти тартып жөнөттүм. Эже, мына сиздин акчаңыз, мына 60 000 сомго 677 доллар сатып алдым дедим. Ошол 677 долларды Unilife'га перевод кылганымда, которгонумда 1 доллар комиссия кармайт транзакция үчүн. Ошентип, ал эженин кошелегуна 676 доллар түштү. Биз ага Unix сатып алып, стейкинг, майнингге койдук. Кече күнү. Бул кече күнү болгон процесс. Мисалы үчүн мен только өзүмдүн командама гана доллар сатып алып беремин. Башка жактан келген адамдарга мен доллар алып бербеймин. Так, кайсын көргөзөйүн. Бул Турчанка Леди деген бул мен. Unilife'дагы менин аккаунтум Турчанка Леди. Себеби мен түрк улутунанмын, аны билесиңер баарыңар. Эми бул бир жума мурда тартылган сүрөт. Менин жеке ссылка менен менин артыман 201 адам катталган. Түшүнүп атасыңарбы? Мен күнүгө канча адамды каттайм? Минимум 30-40 адам Unilife'га катталат. Анын арасында жарымы без вложения иштейт, тең жарымы эмне кылат? Стейкинг, майнингге акчасын салып көбөйтүп жатышат. Эми мен ушул 201 адамды каттаганыман мага акча түштүбү? Вот. Менин ссылка менен сиз катталганыңыз үчүн мага акча түшпөйт. Менин ссылка менен бир аккаунтума 200, бир аккаунтума 300 адам катталды бир жумада. 500 адам кирди бир жумада. Эми ушул адамдар менин ссылка менен катталган үчүн мага акча түшпөйт. No, мага акча түшпөйт. Сиз менин ссылка менен жөн эле катталып, менден жумуш сурап, маалымат алып, или без вложения иштеп, ушинтип аткан болсоңуз, мага 1 сом түшпөйт. 1 сом no. Сен ойлойсуңар да, сенин ссылкаң менен катталса, сага акча түшөт деп. No, түшпөйт. Ишенбесеңер, Unilife'га кирип өзүңөр катталып, ссылкаңар менен адамдарды каттап көргүлө, силерге 1 сом түшөт экен, анан түшүнүп аласыңар да, мисалга. Так. Дагы сүрөттөрдөн издеп көрөйүн туугандар. Азыр. Кой отургула таап алайын. Мисалга бул Турчанка Леди деген менин профилим, эмеде Unilife'дагы профилим ушул 1491 подписчигим бар экен. YouTube сыяктуу сиздин иштеген лайктарыңыз көрүнүп турат. Элдер YouTube'да сиздин видеоңузга лайк басса, ал профилиңизде мынча лайкы бар деп көрүнөт го, ушинтип көрүнөт. Көрдүңөрбү мына? Мен өзүм Unilife'да прямой эфирге 3-4 күндө бир чыгам. А так прямой эфир аркылуу мен акча таппайм. Себеби убактым жок. Мен стейкинг, майнинг аркылуу акча табам. Себеби бул мага жага турган нерсе, жана ыңгайлуу. Так, дагы мен сүрөттөрдү издеп атам. Бул дагы бир партнерым, Динабы. Мен очки алдым эле го. 15 күн без очки жүрдүм эле да. Анан кече күнү жаңы очки сатып алып келген болчумун. Ошону такпай калып, эсимден чыгып калыптыр. Неге окуй албай атам деп коем тамгаларды. Айттым өз бир нерсе нетип деп. Могу Дина деген эжеге акча салып, стейкингге коюп бердим.
бул канча салды эсимде жок. Короче, $100 салдыбы, $110 салды. Ошол салган акчасына биз 422 12 сатып алдык. Карагыла. Сумма стейкингге деп турат. 122 12-ті биз стейкингге койдук. Unilife'га доллар салынат, долларга 12 токен алынат, 12 токенди стейкингге коебуз, анан көбөйөт. Жөн эле доллар салып койсоң көбөйбөйт. No. Так, дагы сүрөттөрдү издейинчи. Просто ачки жок сүрөттөрдү табыш деле кыйын болот. Мен ар жерин тартып алам. Себеби мага куру домат кылгандар көп. Ошо ар бир чек кагаз, ар бир нерсени сүрөткө тартып сактаймын да. Так, дагы кимге салдык эле? Мына баягы 424 12-ті салганыбыз үчүн мына сүрөттө жазылып турат. Ожидаемый доход 50 12-ті. Бул $100 салыптыр. Ооба. Эми ошол $100 мына $100 bir ayda $12 түшөт. Мына эженики $100 12 токен. Аны bir айга салды. Ошо bir айда ага 50 12 түшөт. 50 12-тин акчасы $12 болот. Түшүнүп атасыңарбы? Стейкинг эмне экенин көргөзүп бердим. Unilife'га $100-дан $1000-га чейин салсаңыз болот. 30 күндө өзүңүздүн акчаңыз чыгат. Керешеси дагы чыгат. Көзүм жеткен ушу болду. Дагы сүрөттөрдү карап көрөйүн. Ачки жок сүрөт табыш дагы кыйын болот. Так. Башка сүрөт таппадым окшойт. Башка сүрөт. Наверное, башка сүрөт жок окшойт. Эмеге тийишерличи Unilife'га. Анан, бутум тарамыш түйүлүп калды. Ой. Потом тарамышым түйүлүп калды. Ой, буду. Срочно арыкташ керек. Бутум тарамыш түйүлүп калды семиздигимен. Ой. Так, эми мына сүрөттү карагыла. Мына сүрөт бул катталуу үчүн инструкция, көрдүңөрбү? Unilife'га катталуу кыйын эмес. Мына электронно почта жазасың, почта жаз деп мынтип көргөзүп койдум. Почтага код келет дедим. Эгер сиздин атыңыз Гүлназима болсо, Гүлназима деп паролду 2 жолу кайталап жазасың. Ылдыйдагы за регистрация кнопкасын басасың. Бүттү, катталасың, киресиң. Кээ бир адамдарга ошол регистрация болгондо сүрөт менен деле, видео менен деле көргөзүп берсең жасай алышпайт да. Дагы кайталайм. Unilife'да сиз кааласаңыз без вложения, кааласаңыз вложения менен акча тапсаңыз болот. Эгер акчаңызды Unilife'дын ичиндеги стейкинг бөлүмү менен, стейкинг майнинг аркылуу көбөйтөм десеңиз, минимум $100 башталат. Минимум 9500 сом саласыз. Кааласаңыз 10.000 салың. Сиз мага канча сом которсоңуз, 10.000 которосузбу, 15.000 которосузбу, 20.000 сомбу, ошол акчаңызга мен доллар сатып аламын. Канча доллар сатып алдым, сизге сүрөт чеги менен деп көргөзөмүн. Любой адамга. Мисалга, ошол сатып алынган доллар сиздин кабинетке, кошелёкко келип түшөт, аны экөө сизге ошентип видео вызов чалып, бош болсом. Стейкинг майнингге өзүңүз бармак менен басып коюп коесуз. 5 минуттук иш. Unilife'га акча салыш мен үчүн 5 минут. Unilife'дан акча чыгарыш мен үчүн 5 минут. Долларды сомго айлантырыш мен үчүн 5 минут. Unilife приложениясынын ичиндеги стейкинг майнинг менен акча көбөйтүү мен үчүн 5 минут. Көрдүңүзбү? Инвестиция бул оңой жана жеңил. Эгер сиздин мендей үйрөткөн, түшүндүргөн, билим берген наставниңиз бар болсо, анда сиз бактылуусуз.
эгер сизге наставнигиңиз акчага курс сатып үйрөнсө анда сиз бактысызсыз. Ошон үчүн мени баалагыла, мен силерге ушундай маалыматтар, ушундай жумуштарды прозрачный сүрөт менен обзор кылып баардыгын тууну көргөзүп берип атам. Unilife бул TikTok, YouTube, Instagram сыяктуу эле приложение болгону Unilife'тын кичине өзгөчөлүк жери, Unilife'тын өзүнүн Unix деген токени бар. Unix токени сатып алып стейкинг майнингге койсоңуз акчаңыз көбөйөт. Вот. Мени каргап, шилеп, негатив жазып, аферец, мошенник дегенден мурда мунул башыңарды, ичиндеги мээңерди билимге толтургула. Мен билим алам, изилденемин, сабактарды көрөм, бирөөгө негатив жазган убактым жок. Силер бактысыз болгонуңар үчүн, бекерчи болгонуңар үчүн, кыларга жумушуңар жок болгон үчүн негатив жазып мени чукуйсуңар. Мен ага каршы эмесмин. Өтө кубанычтамын. Неге? Ушундай көп душмандарым бар, ушундай көп адам мага кызыгат, ушундай көп адам мага көрө албастык кылат. Значит, акыретте ушунча көп адамдардын соогун алам. Мен тууралуу жамандагандар, гыйбаттагандар, ушактагандар, жаман сөздөр сүйлөгөндөр, угроза кылгандар, силер мага акыретте сооңорду бересиңер, соопторуңорду мага бересиңер. Ошол үчүн мен чыкпай бактылуу болуп жүрөм да, себеби мен билем. Бирөөнү жамандап, бирөөнүн акысына кирсең, ошол адамдын көңүлүн ооруткан үчүн, көңүлүнүн акысына киргениң үчүн силер ошол адамга акыретте соопторуңарды бересиңер. Өмүрүмдө көрбөгөн адамдардан акыретте сооп алышымды ойлосом, ох, мне кайф, Кудай тезирээк эле өлүп ушу акыретке карашылардын соогун алсам экен дейм, көрдүңөрбү? Бир чети онлайн жумуш үйрөтөм, экинчи чети негативтерди угам, элдер мени сөгөт, каргайт, ошол сөккөн, каргаган адамдарга благодарю. Неге? Силер мага акыретте соопторуңарды бересиңер. Неге бактылуу болуп жүргөн мен түшүндүңөрбү ошонун сыры? Силер мага акыретте сооп бересиңер. Вот, именно ошон үчүн мага кыйналып, нервиңер кетирип негатив жазбай эле койгула. Эгер негатив жазсаңар, алдын ала благодарю. Еще раз благодарю, спасибо. Себеби мен сиздин акыретте соопторуңузду аламын. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Ушул менен бүгүнкү эфир аяктады. Мен сизге түшүндүрө алган болсом, аябай кубанычтамын. Инвестициянын көптөгөн түрлөрүн менден бекер үйрөнө аласыз. Мен сизге үйрөткөнүм үчүн, жардам бергеним үчүн сизден даже 100 сом деле албаймын. 100 сомго бир кофе келет. Даже мен эч бир партнерыма кофе алдырып иче элекмин. Түшүнүп койгула. Менин максатым бирөөнүн акчасынан алыш эмес, бирөөгө чай алдырып ичиш эмес. Мисалгачы, менин максатым сиз үйрөнүп онлайн жумушту, үйрөнүң дагы тарс иштеп кетиң, акчаңызды көбөйтүп байып кеттиң, бүттү, бага башка эч нерсе кереги жок. Сиз өзүңүздүн жашооңузду оңдоп, өзүңүздүн апаңызга чай алып бериң, онлайн иштеп акчаңызды көбөйтүп. Мага чай кереги жок. Ачыгын айтам. Мен сага чай алып берет элем, чайга чакырат элем дегендер, мен больницага жатып калган учурда, же балам жатып калсам больницага, мен сенин көргөнүңдү бара албай калдым деген партнерлорум, мен силерге ыраазымын, благодарю. Ошол чайды өзүңүздүн апаңызга алып бериң. Мисалга. Так, мен эми кирдим эле да дейт. Airdrop бүттү. Атак, стейкинг, майнинг, инвестиция, Unilife баардыгы иштеп атат. Барыңыздарга ийгилик. Всем пока. Көп негатив жазып тургула. Мен силерди тизме кылайын, акыретте ошол адамдардын соогун берип кутайым деймин. Пока.